окуп көрсөң ушу чындан эле шайтандан келдиби? Шайтан эме өзү азгырат го. Улуулукка кантип чакырсын шайтан? Эгер мындай сиздин түшүнүүңүз болсо. Мына бу жерде мына мынтип берилет. Байланышта Манас ата. Манас атамдын акыл насааты деп турат. Андан кийин дагы байланышта Манас ата деп 2001-жыл 15 август эртең мененки саат 4:39. Кыргызым жаралгансың күн нурунан деп атат. Манас ата айтып атат. Аралаш касиеттүү ак нурунан. Унутпа баатырдын урпагысың, алга деп жол баштаган тулпарысың. Урпагым уйкудасың, көзүңдү ач, ааламга байланышып ак жолду бас. Келечек тагдырың колуң, жолуң алдыда турат. Сактасаң өз тагдырың колдо турат. Ынтымакта кол кармашып бирге болсоң, дүйнө эли үлгү алчу жолдо турат. Караңызчы мына. Манас ата дагы ушул кыргыз өз ордуна турса, дүйнө эли үлгү алат деп атат. Ынтымакта ырыскаңды сакта кыргыз. Жер деген могу жер ал элдики, ырыскысы сатпа кыргыз дейт. Мына чет элдиктерге сатып атабыз. Манас ата да ушуну айтып атат. Чет элге койнуңду ачпа, сырыңды айтпа. Урпактын тамырына балта чаппа. Баш болсоң, башчы болсоң, кыргызымды бекем сакта. Улуу эл кыргыз болот, элди барыкта. Баалап баркын билип алып кыргызымдын, урпакты улуу эл деп даңкта, баркта, макта. Кыргызга багыт берген ааламда Манас атасы бар. Ой менен байланышып кабар берип, жол баштап, жол көрсөткөн бабасы бар. Арбагы атаң, Манас атаңдын чаап жүрөт, калкалап канаттарын кагып жүрөт. Рухтун, арбактын камкордугу ушундай, сездирбей сезим менен коргоп жүрөт. Элинин келечегин ойлоп жүрөт. Тарыхта сен жашаган мекениң бар, тоо ташта толгон токой байлыгың бар. Байлыкты бербе мейманыңа чет элге. Өсүүгө шартын түзгүн урпагыңдын, адам бар эл милдетин аркалаган. Мынагы саясатчылар да айтып атат. А бирок элдин ишеничин балталаган. Байлыгың ал эсепсиз басып алып, өзүндөй ач көздөрдү калкалаган. Адам бар эл абалын байкап жүргөн, азапты көрүп башын чайкап жүргөн карапайым эл. Адам бар арам ойлуу, күндө тойлуу, урдого өтө шыктуу кара ойлуу. Сыртынан сыр билгизбей жашап жүрөт, көптөрдү көмүскөдө тушап жүрөт. Мына, улуулук өткөрбөй тушап атпайбы? Өздөрү жеп ичүү үчүн. Манас ата көрүп ушуну берип атат. Дулдул бар 40 күн чапса чарчабаган. Башчы бар элдин келечегин балталаган. Ишенген эл үмүтүн талкалаган. Ачык көңүл адам бар, өтөрү жок. Акылдуу бар бирок жөлөгү жок. Сойку бар, өмүр бою түнөгү жок. Жигит бар, жоолор келсе бирок жүрөгү жок дейт мына бүгүнкү күндө. Ааламда атаң Манас карап турат. Душманың бейиш жериңди самап турат. Баткенден чабуул коюп дагы турат. Белгиси өз жериңди корго кыргыз. Ал ошол жөн эле белги берип кетти дейт. Баткендеги бир ушу 2000-жылкы болгон окуяны берип атат. Кең пейил койнуңду ачып койбо кыргыз. Бешикте балаң өсөт, ойлон кыргыз. Эр жетип урук улайт, намыс сактайт, элди барктайт, жерди сактайт. Улууга кам көрүшүп койгон кыргыз. Түбүңдү, түбөлүгүңдү ойлон кыргыз. Деп мына, бул шайтандан чыкпады да. Бул атадан чыкты. Берилди. Акыл насаатын айтып атат. Арбак айтып атат. Аалам айтып атат. Кудай арбак айтып атат. Ошо арбайдын айтканын аткарбасак, Кудай арбай бизди колдойбу? Ошо арбай ыраазы болбосо тиринин иши оңобу? Мына көрдүңүзбү? Ошол эмнеден чыкты? Бирөө аркылык чыкты. Бирөө аркылык жаздыртып атат мына Эргешбай атаны мисалга.
Шайтандан чыккан жок мына. О жерде айтсаң да шайтан азгыркы айтат, азгырат эле. Көрүп тургандай айтып атат. Мына ошону биз Бакыт байкеден чыкты дебейбиз. Мага бата берди эле Бакыт байке же Айша же дебейбиз. Биз атадан бата чыккан мындай кыл деп дейбиз. Анысы кандай дагы мени ошол чоң аалам же Кудай кийип алып, анан айттыртып атат. Ошо бир адамды Кудай кийип алып, анан дүйнө элин тегеретип тегиздейт. Ошол Арстан Алай деген эски аты Арстан Алай, жаңы аты жаңы Кудай. Адамзатка шарт окуйт, чет мамлекеттерге деп берилет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, адам сүйлөп аткан жок. Жанагы корпусун пайдаланып жазгандай, корпусун пайдаланып бата, багыт чыгаргандай аталар. Арстан Алайдын да корпусун пайдаланып Кудай сиздерге шарт окуп атат деп түшүнсөңүздөр болот. Бу жерде так берилет. Ааламдык кызматы бар. Адамзатты ойлогон адамды Кудай кийип алат деп. Ал адамга табият дүйнөлү кул болот деп. Мына табият иштеп берип атпайбы? Кул деген кызмат кылат да. Ошондуктан жакшы мени таанып алсаңыздар туура болот. Менин жаңы атым ошо жаңы Кудай. Менин жаңы атым чоң аалам. Мына мындай чоң аалам. Менин жаңы атым куйруктуу жылдыз. Жанагы Бакыт деген байке, Айша деген эже. Ал не болду? Чыгарды. Мозгусу менен тилин пайдаланды, мозгусунбу, учурунбу, убактысын пайдаланды. Багыт берди, болду андан кийин. Мына көрдүңүзбү Теоланы? Арстан Алай ал түбөлүктүү болду. Ал убактылуу бир иш кылды, бата чыгарды. Арстан Алай түбөлүктүү казына. Арстан Алай Теңирдин оту. Ошондуктан буйругумду так аткаргыла. Ал өзүңө жакшы. Өсүп кеткенге жакшы.